ушу суга суу боюнча көңүл бургум келет. Анткени ушу жайында Чүй областында суга суу абдан тартыш болгондуктун себебинен бир топ дыйкандар жапа чекти да, канчалаган эгип койгон пияздарын, сабизтерин таштап кетишти. Мен ушуну айтар элем, ушу Чоң Чүй каналына кошумча суулар кошуу боюнча мына эгерде биз муну кошпосок, жылдан жылга тоодон келип аткан, мөңгүдөн келип аткан суга сууга көлөмү азайып атат. Ошол эле Орто Токойдо быйыл суу да жетпей калды. Августтун башында түгөнүп калды. Ушуга сунуш кылат элем. Ушу Москва районунда Кичи Ак суу каналынын узундугу 5100 метр экен. Петровка, Беловодский, 1-Май айыл өкмөттөрүнүн территориясынан өтөт. Сугат учурунда Чүй областында суунун жетишпегендигине байланыштуу Кичи Ак суу каналын реконструкция кылып, Чоң Чүй каналына кошуу керек. Ошондо Ак суу дарыясындагы сууну Кичи Ак суу каналы аркылуу Чоң Чүй каналына кошууга мүмкүнчүлүк болот. Болжолдуу курулуш баасы 21 миллион 295 миң сом экен. Мына бүгүнкү күндө алар иштеп чыкты. Ошону бир эске алсаңыздар, быйыл ушу күздөн баштап 20-жылы ушу жазда ушу тез аранын ичинде акчаны бөлүп киргизип берсеңиздер. Муну бул дыйкандардын да өтүнүчү, элдин өтүнүчү болуп атат да бүгүнкү күндө. Экинчи маселе. Алмаз Акунжанович, бүгүнкү күндө ушу айыл өкмөттөрүнө кошумча грант бөлүү боюнча трансферттик бүгүнкү күндө абдан калыстык менен бөлүнбөйт да. Ушуну азыр 2020-жылы да келаткан бюджетти да карап ушуну бир бөлсөңүздөр. Кайыр айыл өкмөттөр 2 айыл бар, бир 4 миллион 5 миллион сом бөлүнүп берилет дотация отургандарга. Кайыр айыл өкмөттөр бар, 6-7 айыл бар. Мисалы тигилер 2 айылда 2 мектеп болсо, буларда 6 айылда 6 мектеп, 6 садик, 6 ФАП. Ошолорго мисалы акчалар жетпейт дотацияда. Ошонун бири мына Жайыл районундагы Саргоо айыл өкмөтү. Бүгүнкү күндө ал жерде 6 айыл бар. Ал жерде мынакей алтын айылында ушу скважинанын оңдоого 532 миң сом акча керек экен. Ошону эми мисалы бүгүнкү айыл өкмөттүн каражаты жетпейт. Жеке мектебинин ашканасына реконструкциялоого 987 миң. Жонарык мектебинин ашканасын оңдоого 668 миң. Жонарык мектебинин теплотрассасын оңдоого 912 миң. Федоровка айылынын клубунун имаратын толук оңдоп бүтүрүүгө 2 миллион 850 миң экен. Эми ушу жок дегенде ушуну 20-жылга кичине көбүрөөк бөлүп берип карап кошуп койсоңуздар. Анан ушу алтын айылына ушу 532 миң бөлүп берип өтүнөт элек.